Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсиңиздерде болсо керек, биз буга чейин жаратылыш кырсыктарынан сактануу боюнча Ош аймагына Чоңлай районуна чейин барып, 2 документалдык тасма көргөзгөнбүз. Деги эле кыргыз айылдарында ушул жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу боюнча иштер аябай согун экенин биз факты менен көргөзүп бергенбиз. Мындан ары иш аракеттер кандай болот? Жоопкерчиликти ким алат? Бүгүн биз студияга ушул тууралуу мындай бир чечимге келели деп чогулдук. Саламатсыздарбы? Алгач мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнө сурайын. Мына буга чейин өзгөчө кырдаалдарга негизделген улуттук план кабыл алынган, Буга чейин иштеген. Ошол азыр иштейби? Эгер иштебесе, эмне себептен иштебей атат? Улуттук план деп айтыш болбойт. Мен жана айтып кеттим, бизде комплексный буга чейинчи? Буга чейин мындай баягы улуттук деген намга атактуу мындай пландар болгон эмес. Ага чейин бирок кагаз жүзүндө түзүлгөн, Кагаз түрүндө ал иши Советтер Союзунун кезинде сактоо деген бир чоң программа бар болчу. Улуттук баягы анын дагы улуттук деген болбойт, анткени биз баягы Советтер Союзуна дагы өзүнчө республика болуп кирген, ал бүт Советтер Союзунда иштеген ошондой программа бар болчу, сактоо деген. Сактоо деген программа биздин кезибизде ал көбүнчө аткарылган жок. Кыргызстандын өзүнүн эгемендүүлүккө келгенден бери мындай улуттук план деген план болгон эмес. Анда кандай план бар азыр? Азыр бизде мынагу Институт сейсмологиянын маалыматы менен келерки 10 жылдык, 5 жылдыктар абдан кичине коркунучу көбүрөөк болот деген эменде биз чогулуп туруп, өзгөчө кырдаалдар министерствосы, Институт сейсмологии, КНИПС, Госстройдун өкүлдөрү менен барып отуруп комплексный план түзгөнбүз. Ким көзөмөлдөйт муну? Муну көзөмөлдөгөн кимчиз? Өзгөчө кырдаалдар министерство. Айыл өкмөттөрү акимдер менен да иштешесиздер да? Бул Абдулазиз мырза Чоңлай районунун акими, Чоңлайдан келди. Кантип иштеп атасыңар? Азыр экөөңөр сүйлөшкүлөчү ошо иш боюнча. Экөөңөр сүйлөшкүлөчү азыр. Биз камераны унутуп койгула. Ушул комплекстүү план боюнча сүйлөшкүлөчү. Иш боюнча мисалы Чоңалайда биздин министерствонун кызматкерлери менен катышып, Ага хандын фонду менен каражаттарын колдонуп, ал жерде бүт мектептерди, бала бакчаларды, социалдык объекттердин баарын текшерип чыккан. Азыр анда биз ушул Чоңлай деп калдык. Чоңлайдан тартылган бир кыскача сюжет бар эле. Ошону чогуу көрүп алайлычы. Бул мектеп Көксу орто мектеби 2 корпустан турат да. Биринчи корпус 2007 жылы ноябрь айында ишке берилген. Андан кийин мына ал экинчи корпус ушул биз турган. 2009 жылы ноябрда ишке берилген, курулуп бүтүп. Ошол мамлекет тарабынан курулган 24 миллион сомдук сметалык баасы 24 миллион сом. Чоңалайдын шартында үйдөн кантип куруш керек? Видеоңор барбы? Бар менде. Азыр компьютер. Муну атмошка, муну жерге суу муну келсе мунун алдына. Муну эңилет да, Это уже цемент көрсөттү, кайсы? Жок, жок эле. Шагыл болду да, шагыл төгүп койгон, үстүнөн болгону муну коюп койгон, жалатып койгон, Шыбаганда немеден аз болгон. Бул эми бир жазга араң Эметет да, муну суу сиңет. Ал суу сиңгенден фундамент чөгөт ана. Бул жаракалар кечеги 24 январдагы жертирүү болбоду бизде. Ошондо пайда болду жаракаларчы. Анан ошол неси үчүн стеналар болгондуктан анча-мынча жаракалар кетип. Мен сразу эле эмелерге кабар билдирдим, айыл өкмөтүнүн башчысына, МЧСке билдирдим, райондун эмесине. Ошол эле күнү комиссия түзүлүп райондон, архитектор, айыл өкмөтүнүн башчысы, рай администрациянын жетекчисинин орун басары болуп келишип көрүп кетишти. Ошол эле күнү. Андан кийин эми жыйынтык ошо айтып кетишти, жарак пайда болуптур, биз билдиребиз деп айтып кетишкен. эмне кылышат деген? Эми азыр айтып атышат, бул капитальный ремонтко сунуш бердик, капитальный ремонтко планга киргизебиз деп атышат. Сиз билесиз да, бул канча балга өзү туруштук бериш керек экенин? Бул 9 балга туруштук берилиш керек экен да өзү. Канча балга жарак кетти ошондо? Кечегинде 5 бал деп айтышты бизге, 5 бал. Ушул жаракаларга ким жооп берет деп ойлойсуз сиз? Ушул 9 балдык боло турган болсо, бул 5 балда эле жарак кетип атсачы. Эмне билесиз? Эми ошол куруучулар мүмкүн болсо керек.
Курчулар оштон осо азат юк деген. Абдулазиз мырза, айтсаңыз да, мына биз 2 жолу документалдык тасма тартып, коомдук каналдан чыгардык да. Ошондо мектептериңиздин абалын сиз көрдүңүзбү? Документалдык тасмаданчы? Эгер көрсөңүз ошо бир чара кабыл алдыңызбы? Дагы бир мындан сырткары дагы бир ашар жол менен куруп, мындай урайын эле, араң эле турган бир мектеп бар да. Ооба. Эми Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу ведомство аралык чечим чыккан. 2010-2011 жылдагы кыш мезгилинде кырата даярдыкты кармоо жөнүндө 2010 жылдын 27 ноябрында чыккан. Ошондой эле мырза, кечирип коюңуз, сиз менин суроомо жооп бере элексиз. Сиз бул мектептер боюнча мен ошо мектептерге азыр келем да. Анан ошонун негизинде биз мына МЧСтин Ош облустук башкармалыгынын каты ошол экөөсүнүн негизинде биз Чоңлай райондук мамлекеттик администрациясынын буйругун даярдадык. 8 январь 2011 жылы. Ошол жер титирөөдө алдын алуу боюнча ошол жер титирөөдө болгон нерселерди эмелер кылуу боюнча ошол буйрук даярдап, бул мектептерди алып алуу боюнча ошондой эле мына кар көчкүлөр, жолдордун күрткүлөрү тазалоо боюнча ошо буйрукка кол коюп, бул мектептерде октябрь айында 2010 жылдын октябрь айында бүт мектептерде мына МЧСтин адистери аркылуу бүт айылдарда 17 айыл бар. Ошол 17 айылда аудиторияны семинар аудиторияны карап сүйлөсөңүз, да? Семинар жүргүзүлгөн. Жана ошондой эле практикалык иштер жүргүзүлгөн. Бунда ошол 17 айылда бүт ар бир айылда команда түзүлүп, 20-дан 22-ге чейин мүчөсү. Ошондой эле практикалык иштер болгон. Ошол мезгилде ар бир айылдардагы мектептерде дагы ошол практикалык иштер көрсөтүлүп, рахмат, жүргүзүлгөн. Рахмат. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы архитектура жана курулуш агенттигинен барбыз? Негизи эле ушул имаратты куруп атканда ким уруксат берип, аягына чейин ким көзөмөлдөйт ушул имараттарды кургандачы? Ар бир имарат курулуш үчүн ошол курула турган имараттын алдын ала долбоору даярдалат. Ал көп этаптан тура турган иш бул. Ошон үчүн бул азыркы Чоңалайдагы мектеп жөнүндө сөз кылсак, мунун бардык документтерин анан ошол жерге чыгып дагы эмне себептен ушундай жаракалар кеткен, аны жеринде көрүш керек. Бирок азыркыга чейин көрүлө элекпи? Алар айтат, арыз жазганбыз дейт. Азыр Гостройдо мындай маалыматты бизде жок пока. Анда сиз айтсаңыз, эмнегече маалымат берилет? Бул боюнча жер титирөөдө ошол азыр мына эмеде көрдүңүздөр. 5 балл деп айтылган болчу. Бирок чындыгында бул 5 балл эмес, 6 балл болгон да. Себеби дегенде бизде ошол райондо сейсмологиялык борбор бул толук кандуу иштебейт. 6 балл болгон деп ким айтты? Жана элдин пикири бар. Мындан мурунда 5 балл титиреген болчу, ошо көп жылдары арасында. Канат мырза, азыр жооп берип койсунчу сизге. Ушул чын эле канча балл болгон, Канат мырза? Чоңлайдагы мына биз талкуулап аткан жер титирөөнүн очогу ал өзү Тажикстанда болгон. Бирок мисалы Карамык, башка айылдарда бул чындыгында 5 баллга жеткен толкундар жеткен. Ошондуктан бул жер титирөөнүн күчү, кубаттуулугу Карамыкта мисалы 5 баллдан ашкан жок чындыгында. Биз барып көрүп келдик, ал жакта ушул жер титирөөнүн аныктай турган канча балл болгонун. Бир аппарат бар экен, сейсмикалык бир станциябы. Ал иштебей турат дейт да. Анда сиздер кантип аныктайсыздар? Аны деген мындай, бизде Кыргызстанда интенсивдүүлүк шкаласы бар.